өйдө карай уруп чыксак, бул жерге топурак токтойт дагы. Ошондон чыгып кетсек болот да. Камбарда бир кес бүтүп калса, аябай жакшы иш болмок. Кыргызстанга деле кести бир жактан, токту бир жактан суроо албай, өзүбүздөн чыгат эле, анын үстүнө канча эл бош жүрөт, ошого иш болот эле, тезирээк башталып кетсе. Кичинемден эле ушу булдозер болуп иштегенди каалачумун, ошо майданда булдозер болуп калып, өзүмдүн эмгегим жагат мага. Иштейм, айлыгым жакшы. Мен 58-демин. Мен ошо 38 жылдан бери булдозер болуп иштейм. Армиядан кийин эле булдозер болуп иштейм, ошо майданда иштеп жүрөм. Эртеменгисин саат 7-де иш башталат, кечки 7-де бүтөт. Тамакты убакыт саатында ичип турабыз. Камбар ата биргесинин долбоордук кубаттуулугу 1860 мегаваттка жетет. Аталган ГЭС жылына 5 миллиард киловатт сааттан ашык электр энергиясын иштеп чыгат. Салыштыруу үчүн айтсак, бүгүнкү күндө өлкөдөгү электр энергиясынын эң ири булагы 1200 мегаватт кубаттуулуктагы Токтогул ГЭСи 4 миллиард киловатт сааттан ашык электр энергиясын иштеп чыгат. Кыргызстан бул долбоор менен өлкө ичиндеги муктаждыктыгын эмес, Ооганстан менен Пакистанга дагы электр энергиясын экспорттоого үмүттөнүүдө. Бүтпөй алган туннелдин оозун ачыш үчүн азыр биздин ушу оор техникалар иштеп атат да. Деңиз деңгээлинен 1075 отметкага чыгып, ошондон тоону көчүрүп түшүрүшүбүз керек. Ошондо гана туннелдин оозу ачылат да. Биз азыр ошол кызматтарды кылып атабыз. Линиялар тартылды, кабелдер тартылды, трансформаторлар коюлду. Жакын арада бетон жумуштары башталат жана туннелдин ичинде бургулоо иштери башталат. Камбар ата ГЭС-1 бул Кыргызстандагы Нарын суусуна курулган эң чоң, эң кубаттуу ГЭС болуп эсептелет. Бул Токтогул ГЭСинен 1,5 эсеге чоң.